Бүгін аябай чоң заказ болды. Мен руль birinci жолу чиби берип жатат. 14.500 сомдук заказ болду да, ошону алып келсем мен руль чиби. Просто түшүнбөй калдым мен өзүм да түшүнбөй. Birinci жолу ушунча иштеп мен руль чиби берди. Мына самокаттын жардамы менен тез алып келип, мына мен руль чиби алып отурам. Та бир көрсөтүп коюнчу. Мен бүгүн өзүм жумушуман чыгып 3 саатка подработка чыктым эле. 5 заказ кылсам кетем деп жүргөм. 4-чү заказ болчу. 4 заказ кылып кетти. Та 1 заказ кылсам кетейин деп аттым эле. Мен болдум да 1 заказ да кылбайм. Мен Кудай кааласа жетет бул жагы. Сайтты өчүрдүм. Кетем эми. Эртең абеттен кийин дагы 3 саатка келем. Кече да 3 саатка келип 5 заказ кылып кеттим эле. Бүгүн дагы 5 заказ кылып коюп кетейин деп 4-чү заказды алып келейин деп заказ түштү. 14.000 сомдук заказ түштү. 1,5 километрге түшкөн экен. Эртерээк алып барып берип дагы 1 заказ кыла калайын деп шашылып аябай аракет кылып тез алып келдим эле. Адам дагы заказ кылган адам дагы жакшы киши экен. Көрүнүштү эле жакшы кабыл алды, келгенде күлүп жайнап болсун. Заказды берери менен колго мен руль карматып койду. Сүйүнгөнмөн сайтты да жаап салдым да. Мына достор ушундай мен рульдүк чийип алдым деп 1,5 айтса ишенбей жүрдүм эле. Анча-мынча болуп калат экен. Мен өз көзүммен көрүп, өз колум менен алып отурам, азыр мага да берди. Мына ушундай достор, Яндекседе да анча-мынча кызыктуу ушундай учурлар болуп калат. Ал эми бул центрде болсо 24-июнда боло турган парадка даярданып, военный машиналар, танкалар, пушкалар, замбректер бардыгы мына центрде главный трассадан, Тверская улицадан өтүп жатат. Азыр кеч болгонго байланыштуу. Силерге баарын токтотуп коюп, өздөрү эс алганы кетет окшойт кечинде. Эртең ушул жерден улантышабы же ал жагы кандай болот? Ал жагын түшүнбөдүм мен дагы. Мына бул жолдор бардыгы жабык болгон бүгүн. Азыр эле гана ачты. Машиналар эч кандай движение жок эле. Танка, пушка бардыгы. Кандай кийинки видео чейин саламатта болуңуздар. Каналга катталып элек болсоңуздар катталып, класстан басып, тааныштарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар.